Мектеп лигасы октябрь айынан бери уюштурулуп келатат. 8 айга созулган ири мелдештин алдыңкылары аныкталып, финалдык оюндар 3-июнь күнү Бишкекте өткөрүлдү. Футболго келип оюн көрүп атабыз. Ош облусунун Аравандан келген команда валейт этип атабыз. Оюн буюрса жакшыраак болуп атат. Командалар күчтүү экен, жакшы экен оюн. Негизи ушу мектеп лигасы түзүлгөнү эң жакшы болду. Бардык балдарды спортко чакыруу деген десек да болот. Азыркы жаштарга айтарым, ушу баарына ушу спортко чакырат элем. Футбол болобу, баскетбол болобу, волейбол болобу. Оюн жакшы болуп атат, жогорку деңгээлде өтүп атат. Бардык команда күчтүү экен, бардык бирдей оюнчулар. Кыргызстанда мындан ары массалык спортко көңүлү бурулат. Статистикага таянсак, өлкөдө азырынча спорт менен алек болгон жарандар 7% гана түзүүдө. Мамлекет аны 30%га чейин көтөрүүнү максат кылат. Бул үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, мектеп лигасы сыяктуу ири мелдештери уюштурулушу керек. Азыр эми инфраструктурага көп көңүл бөлөбүз. Көбүнчө айыл жергесинде, регион жергесинде футбол, волейбол, баскетбол боюнча шарттар сөзсүз түрдө болуш керек. Ошондо балдар күнүнө спорт мектептен тышкары, эгер мектепти бүткөн болсо, анда өзүнүн чарбалык жумуштарынан тышкары кечинде келип спорт менен машыкканга бардык мүмкүнчүлүгүн алыш керек да. Футболдон Ош шаарынын Киров атындагы орто мектебинин оюнчулары чемпионат алды. Атандаш өтө күчтүү экен, эмоцияларды айта албай атабыз. Бул күнгө аябай көп даярданганбыз балдар менен. Кудайым бизге жардам берди. Ана финал жеңдик. Агайларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ушу бизге аракет кылды, бизди артыбыздан чуркап жүрдү, документтерибизди бүтүрүп, анча-мынча жер кыйналып да калышты. Балдарыбыз да баардыгы слабый команда болгон жок, баардыгы күчтүү, баарына таазим билдиребиз ошо ойноп кеткендерине. Футбол уландар арасында, ал эми баскетбол менен волейбол боюнча оюндар улан кыздар арасында өткөрүлдү. Жалпысынан 15 командага сыйлык даярдалган. Мындан сырткары мыкты оюнчулар да сыйланды. Чемпион командаларга 500 000 сомдон берилди. Экинчи, үчүнчү орунду алган командалар болсо 200 000, 100 000 сомдон алышты. Мектеп лигасы президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруунун алкагында уюштурулду. Улуттун жана өсүп келе жаткан муундун ден соолугу бул мамлекеттин эң жогорку баалуулугу. Экономика үчүн дени сак, ишке жарамдуу калктын көп болушу өтө маанилүү жана чоң ресурс. Мектеп лигасына катышуу бул спорттук жогорку жетишкендиктерге кадам таштоо деп үмүттөнөбүз. Анткени ушул лига менен айыл арасында катылып жаткан таланттар ачылып, Олимпиада оюндарына жеңүүчүлөрүбүздүн ордун басчу келечектеги спортчулар табылды деп ойлойм. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жаштарды спортко аралаштырган ири мелдештер мектеп лигасы менен чектелбестигин билдирип, эми келерки жылдары колледж лигасы, университет лигасы да өткөрүлөрүн жарыялады. Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.